Чубак Ажынын жакындары Сооронбай Шарипович өзү телефондон ал акыбалын сурап турган. Чубак Ажы Жалиловду Бишкектеги улуттук госпиталь кабыл албай койгон жана президент алымга көңүл бурган эмес деген сөздөр соц тармактары тарап кеткен. Бул маалыматты устаздын эң жакын достору төгүндөдү. Кымбаттуу туугандар, биз урматтуу алымыбыз Чубак Ажыны узатуу менен алек болуп жүрүп, бүгүн интернеттеги, соцсеттердеги комментарийларды окуп, ушул маалыматты берели деп чечтик. Биз достору ооруп калган күндөн тартып ооруканага жеткенче жанында болдук. Чубак Ажы ооруп калганын угуп, апта башында президентибиз Сооронбай Шарипович өзү телефондон ал акыбалын сураган. Чубак Ажы үйдөн эле дарыланып, сакайып кетем деп үйдө дарыланып жаткан. Дайыма эле ооруп калса ошентип сакайып кетчү. Жума күнү кечинде президенттин жардамчысы чалып, алымдын акыбалын сурады. Мурункуга караганда начарлаганын, дем алуусу кыйындап жатканын айтсак, тезинен госпитализация кылыш керек турбайбы деп Саламаттык сактоо министринин орун басары дайындап, улуттук госпиталда орун бар экенин айтышып, тезинен ал жерге алып бардык. Келери менен врачтар дем алдыруу аппаратына кошуп, реанимацияга жаткырышты. Биз дайыма жанында болуп жаттык. Врачтар колдорунан келгенин кылганын биз өзүбүз күбө болдук. Аллахтын буйругу экен. Чубак Ажы дүйнө салып кете берди. Урматтуу туугандар, сөөк да муздай элек. Билип-билбей ар түрдүү баа берип жаткандардан суранабыз. Мындан саясат кылбаңыздар. Каргыш деген милдеттин шартында кандай муктаждык жаралса, биз да ошол эреже менен акыркы сапарга узаттык. Урматтуу туугандар, бардыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз, сабырдуулук тилейбиз. Элибиз бул илдеттен аз чыгаша менен чыгып кетүүсүн Кудайдан тилейбиз. Чубак устаздын достору Тойгонбек Ажы Абдыкадыров, Асан Ажы Сыргабаев, Замир Ажы, Асан Ажы, Молдожаш Ажы. Эскерте кетсек, Чубак Ажы Жалилов 11-июлга караган түнү оор абалда Бишкектеги улуттук госпиталга жеткирилген. Саламаттык сактоо министринин билдиргендей, Чубак Ажыга 2 тараптуу пневмония өрчүп, дем жетишсиздигинин 3-даражасы деген диагноз коюлган. Мындан сырткары бейтап кант диабетинен да жабыркап келген. Тилекке каршы реанимациялык аракеттерге карабастан түнкү саат 2:50 каза тапкан. Алымдын сөөгү 12-июлда кичи мекени Базар Коргон районундагы Баймунуз айылында жерге берилди. Өмүрбек Бабанов 3 күндө өлкөбүздүн шам чырагы болгон 3 алымыбыздан ажырадык. Өмүрбек Бабанов мусулмандардын кайгысын тең бөлүшүп көңүл айтты. Орду толгус жоготуу, алымыбыз элибизге ислам динин кеңири таанытып, динге терең ишенимди түптөп келген Чубак Ажы Жалиловдон айрылдык. Жүрөк делинип, каңгырыгыбыз түтөп турат. Элибиздин дегеле мусулман дүйнөсүнүн опол тоодой тирегели. Дагы көптөгөн адамдар туура насаат алып, туура багыт алып өзгөрмөгеле. Ошентип акыркы 3 күндө өлкөбүздүн шам чырагы болгон 3 алымыбыздан ажырадык. Бишкек шаарынын казысы Садриддин Ажы Маджитовдон айрылсак, мурдагы күнү Илимпоз Токмок шаарындагы Лукман Аль-Хаким Ислам институтунун ректору Лугмар Ажы Гуахановдон ажырадык. Алымдарыбыздын үй бүлөсүнө, жакындарына, бардык санаалаш мусулмандарга терең кайгыруу менен көңүл айтам. Жараткан Аллах бейишинен орун берсин. Казактар, кыргыздарды карагылачы. Казак профессор кыргыздардын ынтымагына суктанды. Бул тууралуу Николай Гумилев атындагы Евразиялык улуттук университетинин окутуучусу Жан Гаскин билдирди. Казактар, кыргыздарды караңыздарчы, кандай кереметтерди жаратып жатышат. Аларда деле 2 жума толугу менен ыктыярчылар ишти колго алмайынча улуттук медицинада ызычуу жаралды. Алар чогуу биргеликте патриоттук биримдик менен улуттук деңгээлде алдыга чыгып кетишти. Бул биздин тонолуп таланып, бүткөн өлкөнүн алдында сөз жок керемет көрүнүш. Мына Бишкектеги ыктыярчылар 15 күндүзгү стационардык оорукана ачты. Бардыгы мамлекеттик ооруканалардан көз карандысыз иштеп жатат. Ыктыярчылар борбору стационардык борборлорду жабдык менен камсыздашты. Ал эми медик, пенсионерлер, студенттер баары жумушка чыгышты. Айдоочу ыктыярчылар болсо оор акыбалдагыларды ташып келишүүдө. Бардык стационардык жайларга оорулууларга врач дайындаган ыктыярчылар керектүү дарыларды, дем алдыруучу аппараттарды ташып жатышат. Ал эми дарыгерлерге берилип аткан кийимдер менен тамак аш боюнча сөзүм жок. Мамлекет бардык ыктыярчылардын өлкөгө дарыларды, тесттерди, жабдыктарды алып келүү үчүн тоскоолдук жаратпай, бүт чек араны ачып берди. Алар салык төлөбөй баарын стационардык жайларга беришүүдө. Биринчи эле күнү стационардык жайга 1300 жаңы оору түштү. Азыр болсо оорулардын саны 2 эсе азайды. Медициналык жабдыктар токтобостон Кытай менен Турциядан учак, фуралар менен алынып келинүүдө. Акчаны болсо кыргыз патриоттору, жөнөкөй адамдар баары берип атышат. Мындай күндүзгү стационардык жайлар азыр республика боюнча ачылууда. Ал эми жергиликтүү усталар болсо медициналык керектүү жетпегендерди даярдап берип, COVID-19 менен ооругандардын сакайып кетүүсүнө шарт түзүп атышат.
Андыктан бардыгы өтө ылдамдык менен оорудан бутуна турушууда. Алар эң керектүү оорунун учурун кое бербей алдын алып калышты. Элдик мындай кайгыга бардык ишкерлер жардамга кол сунушту. Жада калса каралар да четте карап турбай жардамга кол сунушту. Биздин адам эмес фобиясынын тизмесиндегилер болсо биргеймиз деп коюшту, деп жазды. Маалымат Булак Аргумент KG. Калдарбек Абдыраманов: элибизди дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз. Туура, биз медицина эбак эле ташталганы чыгып калганын 10 жылдап какшап айтып келатабыз. Бирок 30 жолу алмашкан өкмөт, 6 жолу чакырылган жогорку кеңеш депутаттары, 4 жолу алмашкан мамлекет жетекчилери ошол нерсени көргүсү уккусу келбей, билмексен болуп, башын кумга катып, бийлик талашы менен гана алек болушту. Тилекке каршы бүгүн да эч нерсе өзгөргөн жок. Ден соолук болбосо чексиз бийлигиң да, чириген байлыгың да өлүмдөн сактай албайт. Тирүүлүктүн баасын түшүнгөн адам да эле болсо аз. Ооба, ошентип медицинанын шалтыруу акыбалын коронавирус ачыктады. Миңдеген, 100 миңдеген жарандарыбыз жабыркап алды да элибизди дагы чоң апаат күтүп турат. Өкүнүчтүүсү биз ага даяр эмеспиз. Маалымат Булак Аргумент KG.